Эртеси кечке маал төөлөрдү таштап Кыяс Баатырдын айылын көздөй жөнөдүм. Ортодо тигилген 60 канаттуу ак өргө Кыястык экенин болжоп, түн кирип эл жапыр туктаган маалда эшик кайтарган эки жигитти колумдагы куу таяк менен жаткыра чаап боз үйгө кирип бардым. Төрдө төшөктө уктап жаткан Кыясты колумдагы кишендин чынжырын салып муунттум. Жаныңдан үмүтүң болсо кишендин ачкычы кайда? Айт, дедим. Кыястын бети кара көк тартып муунуп, керегенин башын жаңсап көрсөттү. Аны эси жоготкуча муунтуп жаткырып салдым да, керегенин башындагы топ ачкычты алып кишенге бирден сала баштадым. Акыры бирөө менен ачып колумду бошоттум. Сырттагы мамыга аса байланып турган Кыястын чаар атын минип качтым. Кыйла узап бир белди ашкандан кийин артыман куугун келди. Жанталаша качып күкүктөп кирип турган Жейхун дайрага кирдим. Чаар ат жаныбар кечмелик издеп жакшы эле бараткан. Бирок бир маалда катуу толкун келип, экөөбүз тең актык. Андан аркысын билбейм. Көзүмдү ачсам, жамаачыланган кара боз үйдө жатыптырман. Ал жерде маңдайында тиши жок, эги кемшиген бир кемпир отуруптур. Кимсиң? Кайдан келдиң? Кайда бет алып баратасың, балам? Деп сурады кемпир. Ал кайра Кыяс Баатырга карматып бербесин деп ойлоп, мен бир жетиммен, баласы жокко бала болоюн, ботосу жокко бото болоюн деп жүрөм, деп салдым. Антип калп айтпа. Сени улум дайранын жээгинен таап алыптыр. Эки колуңда кишендин тагы турат. Бу заманда киши жөндөн жөн сууга акпайт. Качып жүргөн туткун окшойсуң. Ким экениңди жашырбай айт, деди кемпир. Анын кыраакы жан экенин байкап, болгон окуяны жашырбай айттым. Кемпир ойлонуп, сыртта жүргөн уулун чакыртты. Кыяс Баатырдын колуна түшсөң, эми оңбой каласың. Эптеп карабашыңды куткаралы, андан кийинкисин көрө жатарбыз, деди. Кемпир менден бир топ жаш улуу баласы экөөбүздү тез арада боз үйдүн оң ыптасындагы чыгдандын ичинен ороо каздырды. Суунун жээгине жакын болгондуктан жумшак, нымдуу топурак экен. Бат эле казылды. 4-5 күндө куугун келет. Аңгыча ушул ороодон чыкпай менин айтканымды кылып тынч жат, деди. Ошентип мени ороого салып, үстү согулган чий менен жаап койду. Чындап эле кемпир айткандай, 4-5 күн бул 10 чакты түтүн болуп жашаган аңчылардын айылына Кыястын топ жигиттери келди. Туткун качты. Суу бойлото издеп жүрөбүз. Өлсө өлүгүн, соо болсо өзүн таап келгиле деп Кыяс Баатыр жөнөттү дешип, ар бир боз үйгө кирип тинте башташты. Алар келе жатканын угуп, кемпир кийиктин ала баканда илинип турган болгон этин бакандан чыгарып, мен отурган ороонун үстүндөгү чийге жайып, ага кошуп сыртта курттап сасып кеткен кийиктин бир карчыгасын алып келип, койдун коргоолдорун чогултуп жагып, түтөтмө салып кирди. Кемпир, үйүң саңырсыйт. Салган ыштыгың каңыл жарды жарат. Эмне кылып жатасың? Дешти. Ошол маалда сырттан кирген Кыястын жигиттери. Ала жазда уулум атып келген кийиктин этин келиним жакшы карабай курттатып ийиптир. Ыштык салып кургатайын деп жатам, деп жооп берди кемпир. Жигиттердин бири чыгданды ача салып, сасып кеткен карчыганын жытынан жийиркенип кайра жапты. Боз үйдүн болгон жерин карап, жүктү чачып кулатып, эки сандыктын оозун ачтырып, ал тургай керден сала турган аяк каптарды дагы карашты. Ой, кара башыл киши керден салчу аяк капка батмак беле? Ийик саптай болгон неме болсо дагы эмне болуптур? Келиним кербез, үй жыйнабайт. Эми мен силер чачып кеткен жамынчыларды кантип жыйнайм? Деп жаагы засылбай сүйлөнгөн кемпирден тажаштыры тигилер бат эле чыгып кетишти. Кемпир түтүнгө уланган мени ороодон алып чыгып сүт берди. Бир топ күн бою жан адамга көрсөтпөй бакты. Бир күнү таңга жуук аттын кишенегени угулду. Көрсө Кыястын чаар аты сууга агып, бирок аман чыгып, мени издеп кайтып келген экен. Бир нече күн бою талаада үйүргө кошулуп, жүрүп акыры келсе керек деп ойлодум. Башыңа бак конуп, ишиң жүрүшөт экен, балам. Аргымак өзү бир нече жылы минген ээсине кайтып барбай, сени издеп келген экен, деди кемпир. Энеке, эми мынча болду, Бакбуркан хандын айылына көчүрүп кетейин. Акыры билинип калса, мени жашырдың деп өзүңүзгө зыяны тийип калбасын, дедим. Байбиче макул болду. Ошентип туурдугун түрүнгөн, туткучун теминген бир кемпирди уул келини менен көчүрүп, суу тартылып калган кезде кечмелик таап Жейхун дайраны кечип өтүп кеттик. Айылга аман эсен келдик.
Атам кармаштан кайтып келип, дайынсыз жоголгон мени туш-тушка чабарман чаптырып издетип жаткан экен. Эртолдун айылына чабарман барган кезде андай жигитти көргөн жокпуз деп кайра жөнөтүшүптүр. Ошондо көчүрүп келген кемпир кийин айылга барктуу болуп Айым эне аталган Акбикени эле. Канча жолу акылын айтып мага жардам берди. Жашы 90дон өтүп барып көз жумду. Кадырлап, каадасын хан энесинкинен кем кылбай, келинди келгенде көр, кемпирди өлгөндө көр деп чоң зыйнат менен узатты. Уулу Сарман ишенимдүү жигитим болуп жүрүп, андан кийин Жараш агама ак кызмат кылды. Азыр ордо башы болуп жүргөн Сарман ошол убагында мени куткарып калган Акбике эненин уулу. Ошол окуядан кийин 3 жыл өткөндөн соң Эртолду чаап, өчүмдү алмакка 100 түмөн кол жыйнап бардым. Кайраты болгону менен чигилдердин беги коркуп турганы билинди. Анткени жоокерлери азыркыдай көп эмес эле. Кыяс баатыр менен жоо бетинде кездештик. Менин атактуу Бакбуркан хандын баласы экенимди билип, алдыма минген чаар тулпарды тааныган Кыяс Бакбуркандын баласы экениңди билгенимде кылбайт белем кызыкты, чийбейт белем сызыкты, ойбойт белем көзүңдү, өлтүрбейт белем өзүңдү деп жекеге чакырды. Экөөбүз кармашып, Кыясты жеңип, найза менен жүрөккө сайып өлтүрмөк болгонумда, иниси Баяс жеңилгенин билдирип, ак туу көтөрүп, агасын аман коюуну өтүндү. Эки тарап Жейхун дайранын боюнда элдешип, бири-бирибизге тийишпей тынч жашайлы деп кепке келишип антташтык. Ким антты бузса, бири-бирибизди аябайбыз. Журтун кызыл кереге кылып чаап, кыз келинин олжолоп, жигиттерин кулдукка сатмайынча кармашабыз деп убадалашты. Ошол убада боюнча чигилдер тынч калышты. Канча бир жылдан бери бири-бирибизге аш тойдо тартуу жибергенибиз болбосо, жылкы тийип катылбай калдык. Кыяс баатыр жаш эле чагында, 2 чүрпөлүү болгон кезде өпкөсү кагынып кетип каза тапты. Карашына барып келдик. Чигилдер менен бир канча жыл Малада жашап, өрүшүбүз бир болду. Бирок кийинки жылдары атасы Эртолдун ордуна бийликке келген Баяс көп баш ийбей жүрөт. Өзүнчө кол топтоп, аргымактарын көбөйтүп жатат деп уктум. Эми минтип башкаларга доомат кылып, кылдан кыйкым издеп жаткандай, деди Куттемир. Кара булут бул баянды кызыгуу менен угуп отуруп, өзүнүн эмнеге келген максаттарын унутуп кала жаздагандай селт этти. Каганым, сизге айтар кебим бар эле, деди анан ордунан ыкчам козголуп, сыңар тизелеп отура калып. Ошондойбу? Бая эле айтсаң болмок экен, менин жобураган кебимди тыңшап отурбай. Менин сөзүм шашылыш эмес. Өзүңүз менен обочо калып кеңешсемби дедим эле. Атасы Кабыл баатырдан да жашыгыдай эмне сөз дегендей, Куттемир бир кызык нерсе укчудай жигитти кадала карады. Дароо жагдайды байкап, өзүн бул жерде ашыкча сезген туран, уруксат болсо мен кайтайын каган, деди. Ал арык чырай, улама кишини каш кирпигинен түшүнгөн, билги, өтө аяр, өтө сак, сыпайы жан эле. Кабыл баатыр дагы отура берип бут талыды, демиш болуп туран экөө ээрчирип чыгып кетишти. Кара булут сөздү эмнеден баштаарын билбей, көпкө буйдалып жатып, акыры Айбарчага үйлөнсөм деген ниети бар экенин Каганга айтып салды. Куттемир мандаш токунуп отурган калыбынан жазбай, жерде сакалдарын сылап отуруп калды. Жүрөк ышкысына байланышкан маселедечи, деди ал бир аздан кийин. Айбарча билеби бул тууралуу? Ага, эч качан бул тууралуу айткан эмесмин. Мени агасындай көрөт. Айбарчанын мүнөзү кырс, билесиң. Бир жок деп айтса, аны кайра ийге келтириш кыйын. Ошондуктан да айта албай айбыгып жүрсөң керек. Туура баамдадыңыз Каганым. Азырынча унчукпай эле койгонуң жөндүү. Атасына катуу кайгырып жүрөт. Бул учурда сенин айтканыңды кандай кабыл алат? Кара булут Куттемир айтканына моюп унчукпай калды. Бир саамга отургандан кийин, өзүң билесиң, Каган агамдын ашы өтмөй эч кимге той өткөрүү деген жок. Ушунча күтүп келген жаның азап өткөнчө дагы күтө тур. Мен ойлонуп өзүм жообун берем, деди анан Каган. Адамдын үнүнүн добушу менен ыргагынан эле анын кандай ойдо болуп жатканын жакшы ажыраткан баамчыл кара булут бул ирет Куттемирдин эмне ойлоп жатканын жакшы аңдай алган жок. Макул деген жооп да айткан жок, жок деп жигиттин дагы демин кеспеди.
Кабылдын асыранды баласы болгондон кийин Айбарчага үйлөнүүгө салт дагы, нарк дагы жол берет. Бирок ошол эле Кабылдын асыранды баласы болгону агасы катары Айбарчага үйлөнүүгө уруксат бербейт. Ошондон улам Кара Булут жашы 26-га карап калса да, бул тууралуу буга чейин эч кимге тиш жарып айткан эмес. Акыркы чечимди журт башы катары Кут Темир чыгара турганын билип кайрылып турганы. Гүлайдын бүгүнкү жоругу аны батыл болууга түрттү окшойт. Болбосо Кагандын алдына даап келе албай дагы канча жүрөт эле ким билет. Ошондон 2 күн өткөндөн кийин жигиттерин ээрчитип кербен менен кайрадан Византияны көздөй аттанды. Айбарчага бул иретте сезимин билдире алган жок. 25-бөлүм. Би Арсландын Айбарчага берген анты. Айбарча Жараш Кагандын көз өткөндөн бери баягыдай атка минип, аң улоого чыкпай, өзүнүн өргөсүндө тынч отурду. Кагандын ашын бергенче ушундай болорун эстеп, бирок үйгө олтура албай буулга берерин ойлоп койду. Кагандын карашына келгендердин аягы үзүлө электе Аяскандын ордуна Би Арслан ханзада келе жатыптыр деген кабар кулагына жетти. Эмнегедир тегинде акыркы айларда көп эстечи болгон, бирок эмне сезимдер экенин өзү деле түшүнгөн жок. Тегин айылга келип түшүп, адегенде Кут Темирбекке жолугуп, андан соң өргөсүнөн жеңеси Айсунга жолугуп, Айбарчага көңүл айтты. Ошондон 1-2 күн өтпөй, жеңеси Айбарчаны өзүнүн өргөсүнө кайрадан чакыртты. Бул ирет Айсун алдан эмени жашырып жаткандай сырдуу, жал карап, өзүнчө күлмүңдөп, адаттагыдан башкача кабыл алды. Кел кызыкя, кел, деди ал Айбарча анын өргөсүнө кирип бара жатканда. Бүгүн өзгөчө сулуу болуп кетипсиң го кызыкя. Аза күткөн Айбарча салткылай кызыл түстө кийип алган болчу. Кызыл түс ага абдан жараша турганын бүгүн Айсун байкап, бир саамга тиктей калды. Жеңе, бул чөлкөмдө сизден артык сулуу жок, деди Айбарча жеңесинин кабагы жайдар экенин алдыртан байкап. Айсун аны төргө олтургузуп, адатынча кериле басып, ортого жайылган дасторконго кызматчы кыздар жемиштер салынган күмүш табакты алып келгенден кийин аларды чыгып кеткиле дегендей ишарат кылды. Бир аздан кийин өргөөгө түрктөрдүн ханзадасы Би Арслан кирип келди. Сыпаа гана учурашып, жигит жайылган дасторконун четине жайгашып, баягынкы көңүл айтып келген күнү жолуккандагыдай эле башын өйдө көтөрбөй олтурду. Бул эмне келди экен, деп ойлоду Айбарча ичинен. Ортону жымжырттык ээледи. Жеңеси Айсун гана бир нерсе айтчудай чебелене оозун таптап барып кайра тынчып калды. Анан бир аздан кийин мен конок камын кылып келейинчи, демиш болуп, акырын жыла басып сыртка жөнөдү. Айбарча адатынча батыл сүйлөп, жеңе сиз кайда бара жатасыз? Деп жибербес экен деп кылтыңдап, денеси үркүп, боз үйдүн босогосуна аттап чыкканда гана жүрөгү ордуна келди Айсундун. Суусундук сунган күң да отургандардын даражасын сыйлап, далысын салбай, арты менен акырын жылып чыгып кеткенден кийин тегин экөө кең өргөөдө ээн калышты. Би Арслан бир аз кыймылдаса эле жүрөгүнүн катуу каккан добушу бир кечке угулуп калчудай былк этпей отурду. Айкырып келген жоодон качпаган, хандан да, бектен да эч качан сүрдөп көрбөгөн Би Арслан бир кыздан ак каарып жатканын ойлогондо чекесинен чыбырчыктап тер чыга түштү. Ою бир жерге токтобой тумандап жатты. Акыры айта турган сөзүн баары бир айтыш керек экенин ойлогон ханзада болгон күчүн жыйнап, тамагын кырып сөз баштады. Ханбийкем, сизге айтар кебим бар эле. Кулагым сизде тегин. Айбарчанын жылаажындай назик үнү шаңк этти. Жигит куруна тагылган канжарын алып чыгып, кооздолгон тышы менен кошо төрдө олтурган кызды көздөй жылдырды. Бул эмне? Деди селт эте түшкөн Айбарча. Апам Бааркүлдөн калган жалгыз белек ушул. Айбарча, аны мага эмнеге берип жатасыз дегендей кара көздөрүн бажырайта суроолуу тиктеди. Энем муну болочок колуктуңа бер деп керезге калтырган эле. Сизди курултайда көргөндөн бери эч бир эсимден чыгара албай койдум. Элтең этип чочуп кетти кыз. Би Арслан андан ары сөз сүйлөй албай аптыгып отуруп калды. Жагдайды Айбарча түшүнгөндөй оңдоп кетти. Ал дасторконун үстүндө турган кыска саптуу канжарды колуна алып кызыга карады. Бул жолу жигиттин сөз салып жатканынан мурда Айбарчанын канжарга курал катары кызыккан сезими жеңип кетти окшойт. Бир кызык нерсе көргөндөй кадала карады. Ханзада бет маңдайында отурган кызды биринчи жолу батынып тике карады. Чала тартылган түндүктөн түшүп турган күн нуру жүзүнө куюлуп,
Кыз ушул убакта укмуштуудай сулуу көрүндү. Кыз оозун таптап бир нерсе дегенче Биарслан шашыла сүйлөп жиберди. Албайм деген жооп айтпа Айбарча, деди биринчи жолу кызды атынан атап. Ак тилден берген антым ушул болсун. Менин өмүрлүк жарым бол. Жакында сасаниттер менен согушка даярданууга чек арага аттанганы турам. Башым аман болсо, каган атаңдын азасы бүтөөрү менен өзүңө куда түшүп келип үйлөнөм. Непадам салгылаштарда мертинип кетсем, канжар менин сага түбөлүк сүйүүм катары эстеликте калсын. Ушул сөздөрдү айтып алгандан кийин Биарслан үстүнөн оор жүктү алып салгандай жеңилдей түштү. Бетин өрт чалгандай дуулдап ысып кетти. Айбарчаны караса, ал кирпиктерин ылдый түшүрүп, канжарды кармаган бойдон ой басып отурган экен. Мен кайтайын. Ушинткен Биарслан ордунан шарт туруп, өргөөдөн чыгып кетти. Айбарча отурган ордунда кала берди. Тегин жанына жигит башы атаянды. Шаа болоттун жолгоштогон жигити Болбурду ээрчитип, тоо башындагы Жарашка кандын көрүстөнүнө зыярат кылып келүүгө таң эрте жолго чыккан эле. Бекер жерден опур-топур кылбайын дедиби, анан калса кагандын сөөгү коюлган жер сырт көздөн далдаа болсун дедиби, Айтор жанына топ жигитти ээрчиткен жок. Анысын Куттемир таекеси да туура көрдү. Көк сеңирге келген сайын бул жердин керемет кооздугу аны арбап алгандай болот. Кайра-кайра карагайлуу токойлордун, боз чаптуу дөңсөөлөрү менен өрөөндөрдөгү түркүн гүлдөр аңкыган кең талааларды аралап, карагерин бастыргандан тажабайт. Арзыган адамың жашаган жердин абасы менен жери да сен үчүн кымбат, керемет, кооз болорун жигит ушул жолу даана сезди. Түшкө жуук Кош көлдөгү мазарга жете келишти. Бул жерде жепирейе өскөн жалгыз дарак бар. Анын так түбүнөн оргуштап ысык булак агып турат. Ары-бери өткөн жолоочулар болобу, кербенчилер болобу, ыйык дарак дешип, ал жепирейген даракка бир үзүм тасма, бир байлам кол жоолук менен жүз арчыларды байлай беришип, ал дарак эмей эле чүпүрөк-чапырак илинген чоң чөмөлөдөй болуп калган эле. Тогуз жолдун тоомунда жайгашкандыктан ыйык жердеп өткөн кеткендер токтоп, ысык суусу жер түбүнөн оргуштап чыккан булакка тыйын ташташып, ылдый жагындагы жылуу суусуна бети колун чайкашып, иштеринен астыйдып тилектерин тилеп өткөндөр көп. Биарслан жолдоштору менен булакка жеткен кезде аттан түштү. Болбур жолдо катар мазар жөнүндө жобурап келди. Мазардын ээси ак тайлак экени, аны көргөндөр бар экенин айтып берди. Балалуу болбогондор балалуу болуп, ооругандар булактын суусун ичсе шыпаа таап кетерин, эң эле башкысы бул жерден адам эмне тилек кылса, анысы айныгыс аткарыларын дагы кобурап жобурап келди. Ханзада булактын четине отуруп, суунун түбүндө жылжылдап жаткан алтын жана күмүш тыйындарга көз түштү. Арасында Византиянын падышасы Земархка арналып чыгарылган тыйындар дагы бар. Перстердин Шахиншахи Хосров Ануширван чектирген тыйындарды дагы даана көрдү. Демек, тогуз жолдун тоому болгон бул жерден алардын кербендери дагы, тыңчылары дагы далай өткөн экен да. Анан колун сууга акырын салып, жылуу сууга жүзүн жууду. О, ыйык теңир, деди күбүрөнүп. Ата бабам сыйына келген ыйык суу, жер, булак ээси, тилегимди орундат. Эл жерге тынчылык болсун, эл чачылбасын, журт бүлүнбөсүн. Айкырып келген жоодон сакта, капыстан келген доодон сакта. Суктуунун сугунан сакта, көздүүнүн көзүнөн сакта. Баледен алыс кыл. Анан Биарслан бир нерседен тартынгандай эки жагын карап уйдала калды. Анан Айбарча сулуу жарым болуусун насип кыл. Ушинтип күбүрөнүп тилек кылган Биарслан булактын суусунан кочуштап алып, колун жууп, аны жүзүнө тарта берди. Койнуна катылган жүрөгүн жылыткан үлпүлдөгөн саймалуу жүз арчыны эстеп, чапанынын тышынан акырын сылап койду. Кагандын караашына келип, айылда бир топ күн жүрүп калды. Айбарчаны көрсөм дегенде ак эткенден так этет, бирок кызга жолугуп, канжарды бергенден бери андан ак же көк деген жооп ала албады. Ою оңго, санасы санга бөлүндү. Кечээ кечинде Жарашка кандын көрүстөнүнө барып келүүгө уруксат сурап, Куттемир кагандын өргөсүнө барды. Ошол жерден Айбарчаны кездештирди. Келгениң жакшы болду. Баарыңарды кечки ашка чакырууга камданып жатты эле, деген каган дасторконду жайдырып, Айбарчаны да кетирбей алып калды.
Кагандын үй бүлөсү менен чогуу аш үстүндө отурган Биярслан ичинен мулуңдап сүйүнүп, анысын билгизбегенге аракет кылып, Айбарчаны уурдана тиктеп отурду. Ашты ичип болушуп, Биярслан өргөдөн узай берген кезде анын артынан жете келген Айсун токтотуп калды. Келин имериле калып, Биярсландын колуна үлбүрөгөн жибек жүз арчыны карматып, кызыке берип жиберди, деп акырын шыбырады да, чач учтугун шырк дедире артын карабай жөнөп кетти. Тегин Айсун карматып кеткен жүз арчыны карап, Ханбике анын сезимден макул болгону деп түшүнүп, Теңирдин ушул күндү көргөзгөн бактысына ыраазы болду Биярслан. Азыр мына ушул булактын жанына отуруп, жыпар жыттуу жүз арчыны кайра колуна алып чыгып карагысы келди. Бирок жанындагы жигиттерден уялып, атына минди. Улам өр тарткан жалгыз аяк чыйыр жолдо жолдоштору менен аттарын жай бастырып келе жатышат. Эртең кайра жолго чыгышат. Кагандын кара ашына атасы келе албай калып, кечигип болсо да өзү келди. Анткени Абонун кол башчыларынын бири Аргын Баатырдын биртке колу аларга каршылык кылгандыктан алар менен чабышууга туура келди. Чабышуунун жыйынтыгында Аргынды жеңип, Пайкентти биротоло ээледик деп санаасы тынчыгандан кийин атасы Аязхан мен ордодо баш көз болуп турайын, сен Таякеңе барып көз көргөзүп кел деп көптөгөн тартуу менен Биярсланды Миң булакты көздөй жиберген эле. Бүгүн минтип тегин Кагандын сөөгү коюлган көрүстөнгө барып келүүгө аттанды. Кагандын сөөгү коюлган муз төргө түш ой жете келишти. Ошол жерде Кагандын көрүстөнү коюлган таш жазууну чегип Туран Белгинин иниси Буркан эки жигит менен жүргөн эле. Аларга амандашып, ал жай сурашып отурушту. Тегин көз өткөн Каганга ызаат кыла бир топко үндөбөй отурган. Өйдө боло берген кезде көрүстөндө турган моло таштын бетине жаңыдан чегилип жаткан жазууларды даана окуду. Мен өз элимден айрылып кетип бара жатам. Аттың-ай, эрликтин жайына бара жатам. Каган болуп өз журтумду бийледим. Кагандын боз үйү калды. Элим калды мен баккан. О асман, ыйык жер, суу, сенден ушинтип бир күн бөлүнөрүмдү билгем. А дегенде жер жаралды. Анан түптүү эл жаралды. Түпкү атам Каркыра хан менен Бак Буркан эле. Алар каардуу жокер эле. Эми алардан эч нерсе калбады. Аттың. Эртеси күнү айылдан узап бара жаткан Биярслан Айбарчанын өргөсү тарапты кылчак карады. Кыздын караанын көрүп каламбы деди. Деги эле эч ким көрүнбөйт. Айылда бир кыйла узап кетишти. Ханзада дагы деле көңүлү чыдабай артка кылчайды. Болду. Эми эң акыркы жолу карайм, анан карабайм, деди ичинен. Карады. Алыстан боз үйдүн жанында кызыл көйнөк кийген кыздын карааны көрүндү. Биярсландын жүрөгү дүкүлдөп, тизгинге колу жабышты. Бети албырып, же сүйүнүп жатканы, же апкаарып жатканын, же коштошуп сүйүктүүсүн боз үйдүн жанына калтырып бара жатканын, ич ачышып жатканын белгисиз болгон уйгу-туйгу сезимдер жүрөгүн эзгилеп бара жатты. Биз экөөбүз бирге баардык кыйынчылыктарды жеңип чыгышыбыз керек жана чогуу болушубуз керек экенин акыры түшүндүм. Менин сулуум, көздөрүңдү өмүр бою карагым келет. Сага кул болсом да мейли. Сенин кубанычың менен күлкүңдү көрүп турсам, арманым болбос эле. Сенин бут алдыңа баарын алып келүүгө даярмын. Сен мен үчүн асмандан жерге кулаган жылдызсың. Сен менин жакшылыктар менен эргүүгө шыктандырган асыл затымсың. Мен сени жоготуп алуудан корком. Мен сени чексиз сүйөм деп айта албай кетип бара жатты тегин кызга. Урматтуу угарман, сиз Гүлнура Жумалиеванын «Мен сүйүүнү таандайм» чыгармасын уктуңуз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Кийинки бөлүмдөрдө Гүлайдын Айбарчага тымызын жасаган жамандыгы, Бөркүнүн уурулугу, Барактын Биярсландан өч алышы жана башка көптөгөн кызыктуу баяндар сиздерди күтөт. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.